Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, Ала Тоо 24 телеканалында актуалдуу суроолор жана коомдогу көйгөйлүү маселелерге арналган өзөктүү маселе программасы. Программабыздын бул чыгарылышы майрамдык маанайда башталып уланмакчы, себеби бүгүн туура 25 жыл болду кыргыз жана япон мамилелер аралык дипломатиялык мамиленин түзүлгөнүнө. Демек, мына ушул Кыргызстан менен Япониянын эгемендик алгандан берки мыкты мамилелери, ошондой эле дипломатиялык алакасы тууралуу бүгүн биз Тышкы иштер министрлигинин 3-чү саясий департаментинин директору Азым Бакиев Муратбек Абакирович мырза менен маектешебиз. Саламатсызбы, кош келиптирсиз. Бүгүн Кыргыз-Япон дипломатиялык алакасынын түптөлгөнүнө 25 жыл болду. Бул маараке менен дипломат катары ушу эки элдин ортосундагы кызмат өтөп, өз салымыңызды кошоткан жаран катары сизди куттуктайбыз. Анан айтсаңыз, мына ушул эгемендик алгандан бери 25 жылдан бери Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы эл аралык мамилелер негизи эле кандай нукта өнүгүүдө? Рахмат. Биринчиден айтарым, Япония бул деген абдан ири өлкө. Азиядагы, дүйнө жүзүндө азыр экономикалык көлөмүнөн 3-чү орунда. Мындан тышкары Япония жанагы официалдуу жардам жактан 4-чү орунда, башка өлкөлөргө деген жардам берүүдөн. Негизи айтканда, Япония демократиялык мамлекет. Анан бул тараптан Кыргызстан менен мамилелери абдан жакшы, мындай өнүгүп, мындан дагы жакшы алдыга ала турган көп жакшы эмелер болот да, мындай алдыбызда. Келечеги абдан кең деп айтсак болот да. Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы мына ушул алакалар, мамилелер жылдан жылга эле өнүгүп келет. Бирок мындан 2 жыл мурун октябрь айындагы Синдзо Абэнин биздин мамлекетке жасаган алгачкы расмий иш сапарынан дагы алгылыктуу жылыштар болуп өнүгүп келет да. Мына ушул 2 жыл аралыгында кандай жетишкендиктерге жетишти Кыргыз-Япон мамилелери? Мен эгер уруксат этсеңер кичине бир аз тереңирээк аттап эметейин. Анткени ал визит, ал деген биздин деген президенттин визитине жооп катары болгон да. Анткени 2013 жылы Алмазбек Шаршенович Атамбаев ошо визит, официалдык визит менен, расмий визит менен барган. Андан кийин ошол премьер-министр Абэ бизге келгенден баштап эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди деген биз мындай жакшы түрдө деген алып барыш үчүн азыр атайын ошол иш чаралардын баарын тең көрүп атабыз. Мындай айтып атканда, биздин министрлик менен министрликтер ошол абдан мындай активдүү иштеп атышат. Экономика министрлигинен биринчиден, башка министрликтерден биз азыр айыл чарба министрлиги иштеп атышат да. Кызматташ. Кененирээк айтсаңыз, ошондой экономикалык гуманитардык жактан мына ушул айыл чарба багытында Япония тараптан Кыргызстанга кандай кызыгуулар болууда? Айтып кетерим, эң эле биринчи айтарым, биздин деген эгемендүүлүктүн башында эле Япониянын жардамы менен ошо Бишкек-Ош жолун деген оңдошкон да. Ошондо абдан ири ошо эмелер, каражаттар жумшалып ошо оңдолгон. Азыр биздин деген Япония дагы биздин транспорттук инфраструктураны деген оңдотушка абдан деген салымын берип атат. Мына Ош-Баткен-Исфана жолуна азыр 120 миллион долларлык көлөм ошо акча бөлүнүп азыр деген жана жолду деген оңдоп реконструкция болуп атат. Мындан тышкары Бишкек-Ош жол боюнча жанагы сейил тиги жана көчкөн эме ошого каршы алар да бизге жардам берип, азыр бир чоң ири проекти деген азыр ошол иштетип атабыз. Мындан тышкары биздин деген тоо кен байлыктарды деген ошол чогуу пайдаланууга алар да өздөрүнүн салымын уже азыр киргизип атат. Илимий техникалык жактан инфраструктурасы өнүккөн абдан өзгөчө ири чоң мамлекет катары Японияны биз үлгү катары алсак болот да. Анан мына ушул Кыргызстан өзүнүн өнүгүү приоритеттүү багыттарында Япониядан эмнелерди үлгү катары алса болот? Мындай деп айтсам, көп нерсенин баарын Япониядан алсак болот. Экономика жагынан керек болсо деле саясий, коомдук жагынан деле үлгүлөр көп. Анткени эң негизги нерсеси Япон элинин деген канында да. Эгер сөз деген убадасына сөз берсе, убадасына туруш керек да. Айтылган сөз атылган ок. Ошондой да. Ушул жактан деген биз деген жакшы иштеп койсок чогуу, биз реалдуу карашыбыз керек да. Биздин деген деңгээлибизди, Япониянын деңгээлин
мисалы алар айтпадымбы 3-чү экономика болуп атат, биз 141-чи болуп атабыз. Бирок бизде жакшы мындай перспективдүү багыттар бар. Көп тармактуу жактан биз жардам алсак болот, үйрөнсөк да болот да. Алар деле бизден үйрөнүп атышат. Жапон калкы абдан сабырдуу келишет эмеспи? Туура, анысы. Муратбек Абакирович, мына ушул 25 жылдыктын урматына кандай баягы иш-чаралар мерчемделип атат, каралып атат? Эми мындай деп айтыш керек да. Сиз туура айтып кеттиңиз. Япон эли өзү деген мындай абдан кызыктуу да. Анткени вот мен ошол 25 жыл мурун ошол 9 айлык окууга ошо Японияга барып калганда мен аябай таң калгам да. Анткени көп тармак жактан мен мисалы азыр мен абдан бир таң калган, мен ошо окуп атканда биздин деген ошол жатаканабызда күнүндө бир жолу деген тазалап кетишчи да. Анан мен таң калып бир жолу кичине сумкам калып калыптыр. Анан келсем 60-70тен жогору улгайган айымдар жана мырзалар ошо биздин комнаталарды баарын тазалап жыйнап атыптыр. Мен ошо айтып атпаймынбы, аякта деген азыр калкы эң дүйнө жүзүндө өмүр узактыгы Японияда. Эркектер 80 жаш, аял деген 87. Алар деген азыр мындай айтып атпаймынбы, коомдун деген ошол сапаты деген ошо элдин деген жашоо турмушунда көрсөтөт экен да. Ошол жактан көп нерселерди биз да үйрөнсөк болот, алсак да болот да. Бул жерде мен белгилей кетейин, Жапон парламенттик достук тобунун төрагасы Ген Накатян дагы биздин мамлекетке келгенде Япония менен Кыргызстандын ортосундагы өлкөлөрдүн эл аралык мамилеси, багыты көздөгөнү бул сакура гүлүнүн гүлдөшүндөй кооз болушун каалайм деп тилек айткан экен да. Мына ушул бирден бир себеп, 2 жыл мурун премьер-министр Япониянын Синдзо Абэ дагы бизге келгенде расмий сапар менен ушул сакура баягы дарактарын тиккен болгон да. Мына ушул багытта да кандай иш-чаралар, мисалы Кыргызстандын дагы кайсыл бир балким жер жемишин Жапонияга экспорттап, ушул боюнча дагы айыл чарба тармагында кандай иштер болот? Биз деген аракет кылып Япониянын алардын деген рынкасына биз жактан биздин жемиштерди деген, биздин балды деген аракет эле кылып атабыз, аякка жетсин деп. Анткени Япония тамак ашты деген дүйнө жүзүнөн алат да мындай. Биринчиден, экинчиден сиз сакура деп туура айтып атасыз, анткени аларга Японияга сакура деген бул бизге арча дегендей эле да мындай, ошол мааниде. Ыйык, абдан ыйык нерсе. Эмне үчүн могу мисалы Накатани мырза ошо келип кеткенде биз деген мына быйыл ошол Тамга жакта Ысык көлүнүн деген тескей жагында ошол сакуранын деген ошо паркын деген ошо эметке тиккен атат да. Биздин деген урматтуу консулубуз ошол өзү алып келип ошо Япониядан сатып ошону деген тиккен атат. Бул деген жөн эле мындай бак эмес да. Анткени алар эмне себептен кылып атышат? Ошол илгери баягы согуштан кийин ошо Япондун деген биз жакта деген ошол иштешиптир да. Бирок баары тең аман эсен анан элине кетишиптир да. Вот ошол деген аларга деген абдан мындай күчтүү сезим берип атат да. Ошол жактан деген байкасак болот да мындай жакшы нерселерди. Соңку суроо болсун, айтсаңыз, мына ушул Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин сиз жетектеген 3-чү саясий департаментинде дагы бир нече мамлекеттер мүчө катары камтылган экен да. Ушул мамлекеттер менен болгон дипломатиялык алакалар жөнүндө айта кетсеңиз. Мен кыскача жана алар кайсы мамлекеттер? Мисалы буюрса мына 31-январда Түштүк Корея менен да ошол 25 жыл болот ошол дипломатиялык бири-бирин таанып калганы. Мындан тышкары вот Индия бүгүн мамлекет республика күнү деп бүгүн Индияда прием болуп атат да азыр. Кечинде болот да. Биздин деген карамагыбызда мына Пакистан, Асиан өлкөлөр чыгып, Австралия, Новая Зеландия аралдыгы, Тынч океандагы аралдыга чейин болот да. Баары менен биз Кыргызстан жакшы мындай мындай мамилелерди түзгөнгө аракет кылабыз да. Ал өлкөлөрдөн да бизде бир да өлкө менен мындай эч мындай талаш тартыш, эч эме проблема деген жок. Ошого биз аракет кылабыз, Кыргызстаныбызга, элибизге мындай кичине пайдасы ошол тийсин депчи ошол мамиледен. Ушундай эле тынчтык өкүм сүрүп, Япония менен Кыргызстандын ортосундагы алакалар өнүгүү жолунда болсун. Сизге келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз жана дагы бир жолу майрамыңыз менен куттуктайбыз. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер өзөктүү маселе программасына назар салдыңыздар. Эскерте кетсем, бүгүн Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы эл аралык мамиленин түптөлүшүнө, дипломатиялык мамиленин түптөлүшүнө туура 25 жыл, тагыраак айтканда чейрек кылым болду. Биз бүгүн түз эфирде Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин 3-чү саясий департаментинин директору Азымбакиев Муратбек Абакирович менен маек курдук. Берүүнү мен Расул Багышбаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.